Урматтуу төрага, сиз азыр өзүңүз түшүндүрүп кеттиңиз. Өзгөчө абал менен өзгөчө кырдаалдын айырмасы бар деп. Токтомдун 3-чү бөлүгүндө сиздер жазып атасыздар, мамлекеттик резервдер фондундагы товарларга аудит жүргүзсүн. Өзгөчө абал учурунда биринчи зарылыкта товарларды сатып алуу жана товардарды сатууга тыюу салынсын деп. Biz özgöçe avalda hazır Premier Minister aytты, özgöçe aval kirgizilbeyt, özgöçe kırdaal dep. Rayongo hakimdin ukugu var, respublika boyunça hökümetin ukugu var. Uşul jerge özgöçe aval degenge je özgöçe kırdaal uçuru dep koşolu. Oşondo tuura bola, je özgöçe avalды alıp koyolu. Аны biz Jogorku Kengeş çeçebиz. Ekinçiden bul Toktomgo sunuş, oңдоп tuura jaz boyunça. Ekinci sunuş Muhamedkali Düşükevич. Өзгөчө авал киргизгенибиз бизге жакшы болмокта, бир 2 жумага. Себеби сатып алуулар жана мыйзамдык карама каршылыктар бир топ тоскоолдуктарды айтып атабыз. Мыйзамга өзгөртүү жана башка деп. Өзгөчө авал укугунда бул өзгөчө институтта башкача иштемек. Сизден толук укук болмок ушул маселелерди тез арада чечкенге. А өзгөчө кырдаал учурунда сиз бул маселелерге кийлигише албайсыз. Мыйзамды өзгөртүп жана башка. Ошондуктан төрага болуп, президент болуп ойлонбойсуздарбы? Мүмкүн кеңешип көрүңүздөр мына партиянын лидерлери. Өзгөчө абалды 2 жумага киргизсек бул коркунуч эмес. Ишти тез арада колго алып, жанагындай зарылдыктарды чечип алууга өбөлгө түзүлмөк. Сиз өзгөчө статус, мыйзам жол бермек, сиз көп маселени чечип алмаксыз. Ал эми Токтомду урматтуу төрага оңдоп коюңуздар. Рахмат. Рахмат, сунушту эске алабыз.